Кылым бою кыргыз деген атты, андагы рухий маданиятты түндүгүбүздөй бийик тутуп келсек, бүгүн ошол түндүктү дагы бийиктерге көкөлөткөн жаштарыбыз алкоого арзычуу иш жасашты. Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин таланттары тарабынан Түркиянын Анталия шаарында Кыргыз маданият кечеси деп аталган концерт уюштурулуп, Кыргызстан жана кыргыз рухий дүйнөсүн даңазалап, тамырыбыз бир түрк элине ыр-майрам сунуп кайтты. Талыкпаган эмгек натыйжасында даярдалган концерт башталып, алгач эле шам көтөргөн кыргыз кыздары сахнаны нурга бөлүп, көрүүчүлөрдү таң калтырган көөнөргүс Манас дастаны менен Кыргыз маданият кечеси ачылды. Анын артын улай, факультеттин 20га жакын таланттары жалын бийди бийлеп, көрөрмандарды кубантты. Баруучулук кызматты кыргыз жана түрк тилдеринде музыка бөлүмүнүн 2-курсунун студенти Таңатар Акматов менен актёрдук чеберчилик бөлүмүнүн студенти Айнура Малабаева аркалап кечени жогорку деңгээлге алып чыгышты. Концертте Аядыңбы аттуу ыры менен Бексултан Алимбеков элдин баарын жашытса, анын коштоосундагы кыз жигиттин кереметтүү бийи сахнаны эстен кеткис романтикага бөлөп турду. Таңатар мырза сулууларга суктанып, жандуу үн менен шаңдуу кол чабууларга татыса, актёрдук чеберчилик бөлүмүнүн студенти Элдияр кыргыз жыттанып, Атай Огонбаевдин күйдүм чогун комузун коштоосунда жаңыртып, зал ичиндегилерди магдыратты. Ал эми Талгар мырза ак маржан ыры менен жагымдуу маанай тартуулап, көрүүчүлөрдү бийлеткенге да жетишти. Актёрдук чеберчилик бөлүмүнүн 3-курсунун студенттери Жаныбек Темиров, Элдияр Темирбек уулу, Талгар Анарбай уулу аттуу жигиттер өздөрүнүн даярдаган комедиялык жанрдагы номерлери менен элди шаңга бөлөп оозун ачырды. Кыргыз бийин мыкты бийлеп гана чектелбестен, түрк бийинде катыра бийлеген графика бөлүмүнүн студенти Санжира бий тобунун солисткасы Нурайым Калыбекова эки бийди сахналаштырса, Манас кыздары бийчилер ансамблинин бийчиси Бурулсун Бактыбекова кыргыз бийин бийик деңгээлде даярдаган. Көрүүчүлөргө сюрприз катары ырчы Бексултан Алимбеков түркчө исян аттуу чыгарманы белек кылып, боордоштордун копулуна толду. Андан соң улуттук аспабыбыз комуздун 3 кылын дирилдете күү айтыш курган Дастан комузчулар тобунун солисти Эркайым жана Таңатар ушул кечти күү менен таңга айлантышты. Андан соң кыз жигиттер кыргыз бийди чимирле бийлеп, жагымдуу атмосфера түссө, ал чыгарманы Бексултан Алимбеков жаңырта ырдап турду. Концерттин соңунда Эрик Кадырбаевдин оонуна таандык «Ыйыгым Кыргызстан» аттуу чыгарма акыркы кульминациялуу мүнөттөргө жетелеп, бүт денени толкундануудан титиретип, эки өлкөнүн туусу желбиреп турду. Эмоциясын жашыра албаган көрүүчүлөр бир жагы кыргыз маданиятынын ушунчалык кооздугуна, тереңдигине суктанса, бир тарабы бийик искусствону көрсөткөн Манастын таланттарына тамшана кол чаап турушту. Концертке конок болуп келген Риксос премиум отелинин башкы директору Фарук Каракажа таланттарды жылуу куттуктап өттү. Мен 17 жашымдан бери бул жерде иштеп келем. Учурда 40 жаштамын. Буга чейин эч жерден мындай керемет нерсе көргөн эмесмин. Баракелде.
Кана эмесе, урматтуу зал, ордубуздан туруп бир туугандарыбызга шаңдуу кол чаап коелучу. Биздин кайсы өлкөдөн, кайсы динден экендигибиз маанилүү эмес. Эң негизгиси туугандыгыбыз. Маанилүүсү боордоштугубуз жана ортодогу сүйүүбүз. Бүгүн мен ушундай жан дүйнөнүн жылуулугун сездим. Сиздер менен сыймыктанам. Аман болуңуздар. Боордош Кыргызстан. Атын атаса куту сүйүнөт. Кыргыз маданият кечесинин өткөрүү демилгесин көтөрүп, бардык студенттерди даярдап, концерттин режиссеру кызматын бийик деңгээлде аткарган Кыргыз Республикасынын эл артисти, доцент Анарбек Ибраевдин окуучусу, Манас университетинин жылдызы Бексултан Алимбеков болгон. Концерттин уюштуруучусу жана режиссеру Бексултан Алимбеков жалпы чыгармачыл топтун атынан ар тараптан колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр үчүн Кыргыз Юз Кыргызстан жаштары клубунун башчысы Мырзахит Мырзаевке жана Инфогрупп компаниясынын директору Адилет Кадыракуновго, студенттик кеңеш башкармалыгынын башчысы Алина Тилектешовага, ошондой эле Манас Лайф Манайшат медиа порталынын жетекчиси Солтобек Эркинге жана жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирет. Жаша музыка, жаша маданият, алга Кыргызстан.